Көк Ар дарыясынан кум шагыл ташыганга, дегеле казганга тыюу салынат. Бул боюнча мораторий киргизилген. Дегени менен ушул күнгө чейин өз билемдик менен кум шагыл таш алгандардын арты тыйылбай келет. Учурда сайдын деңгели түшкөн. Дарыяга жакын жайгашкан айылдарда коркунуч жогору болуп турат. Ал эми тиешелүү кызматтар жазалды жергиликтүү тургундарды суу ташкындарынан коргоо максатында алдын алуу иштерин көрүп башташат. Бирок сайда ишмердүүлүгүн жүргүзгөн ишкерлер жээк коргоочу дамбаларга зыянын тийгизип, башаламандык жаратып жатканы айтылат. Сайдан кумшагалды күнгө чейин алып келишет жеке ишкерлер, частниктер, аларды биз село защита экология биримдикте бул жерде жергиликтүү айыл өкмөттөн ушу күнгө чейин карап бул жакта бир көзүбүз ушул жакта десек болот. Ага карабастан түнү алып кетишкен учурлар болот. Ошол шагалды көп алгандыгына байланыштуу азыркы учурда сай кооптуу абалда десек болот да. Шагал алган сайын ушул шагалды мисалы дамбадан жакын алып койсо ошол бул жагы Сузактын аркы тарабы Жалал Абад шаары да. Жалал Абад жагынан алып койсо шаар жагынан суу ошол жакка жатып алса, ал жакта деле Тайгар айылына кооптуу. А бул жагынан алып койсо Сузак тарабынан бул жакта мына Кызыл Туу айыл өкмөтүнө кооптулук чоң. Ошондуктан бул жерге биз сунуштап келебиз, шагал алганга болбойт деп. Орто сай участкасында ошо Көк Ар дарыясынын оң жак жээги аябай кооптуу абалда. Биз өзүбүз ушуну элдер менен сүйлөшүп, биздин өзүбүздүн кызматкерлер менен макулдашып, биздин депутаттарыбыз менен биргелешип отуруп чечишип, жергиликтүү бюджеттен 1.450.000 бөлдүрдүк. Сузак райондук өнүктүрүү фондунан 300.000 акча бөлдүрүп, ушул кооптуу деген участоктарды бекемдөө иштери буюрса аяктап атат. Президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Тилек Текебаев тиешелүү жетекчилер менен жерине барганда шагыл ташыгандар убактылуу жумушун токтотушканбы же алдын ала кабар берип коюшканбы айтор сайды казгандарды кезиктирген жокпуз. Ал тапта облус башчы көйгөйдү жеринен көрүп, мыйзамсыз иш алып баргандарды аныктоону атайын түзүлгөн комиссияга милдеттендирди. Бул жерден алганга болбойт. Андай жакка көчүрүш керек. Мына мен ошону сурап атпаймынбы? Мен билбейм. Жетпей келет да ушу. Ошол үчүн мына комиссия түзүп бербедимби? Ооба. Атайын барып штраф койдуруп атпайсың. Канча миң салдык дейсиң, 66 миң деп атасың беле? Ал кечегинде ал башка штраф бул эмелер боюнча ал башка штраф. Кечегинде 5-6 эме салып, ал 7,5 миң ар бир. Биринчиси ошондой да. Салдырып ошону сүбөткө жанагындай тетияктан берип аткан, мына көрдүңбү тиги немеси госгеология болсо кайсы жердин баардыгын карап чыгып берди, ошон үчүн көчүрүп атты адырга депчи. Ошол жака түзүп бергиле, маршрутты пролагать бергиле, мына айыл өкмөттүн каяк түзөт. Айыл өкмөт мына ошол жерге маршруттуңарды тазалап бергиле, оңдоп бергиле, негизи ошол жактан карап. Ошону жасап бериш керек. Бияктан жылдырганга. Азыр болсо бияктан карабайсың. Бул жерге болсо жазып атасыздар бул жердечи. Береги укрепляющий бизнес шпорлор деп атасың. Анан кайрылы казып атсаң суу барып туруп жеп кетет атпайбы? Кайра жарап атса бул неме? Мартышки туруп калып атпайбы? Вот ошо мына шпор бүтүлөт, мына 12 шпор турат деп баардыгы аварийный состояние болот да. Анда зачем биз жасап атабыз буларны? Мына 8-шпор шпор аркасында андай завод турат. Ушундай бір топ турат, ошон үчүн бир ретке келтириш үчүн комиссия чечим кабыл албайбы? Давай, ошону карап чыккыла баардыгын. Белки жана немелерди альтернативаны сразу силер карагыла. Мыйзамсыз шагыл ташыгандарга айып акча каралган. Жеке жактарга 7,5 миң сом, юридикалык жактарга 17,5 миңден 55 миңге чейин деп көрсөтүлгөн. Маалыматка ылайык Көк Ар дарыясында ишмердүүлүк жүргүзгөн ишкерлердин көпчүлүгүнүн казууга уруксат кагаздары бар. Алардын жумушун токтотуу үчүн уруксат кагаздарын жокко чыгаруу керек дешет. Областтык деңгээлде комиссия түзгөнбүз. Атайын адистер түзүлгөн ал. Комиссия түзүп, жерине карап атабыз. Бул жерден казган негизи болбойт. Штрафтар салынып атат. Бүгүнкү күндө азыр Тилек кыдырмач өзү да айтып кетти. Эгер документтери жок болсо, аларды чыгаргыла деген буйрук келди. Эртеңден баштап ишти баштайбыз. Штрафтар негизи салынган. Бул жерден көбүнүн уруксат кагаздары бар да. Уруксат кагаздары берилип калган. Мурда көп болгон ал берилгенчи. Азыр эми бунун жыйынтыгында кандай чара колдоносуздар? Бунун жыйынтыгында ошол жеке ишкерлерди эмесин администрация президентке жазабыз. Алган уруксаттарын жокко чыгаруу боюнча. Беле кетсек, жаздын жан чачындуу күндөрүндө Көк Ар дарыясында суунун деңгээли көтөрүлүп, жергиликтүү жашоочуларга кооптулук жаралат. Бүгүнкү күндө Сузак району боюнча ондогон кооптуу участкалар бар. Асель Сыдыкова, Шерзат Эгембердиев, Регион телеканалы.